Сүйүнбек жаздан күзгө чейин электр жабдууларды кышка даярдап, оңдоп жаңылоонун үстүнөн эмгектенет. Ал баштаган бригада азыр Бишкек шаарындагы ири көмөк чордондун биринде бир айдан ашык убакыттан бери иштеп жатат. Буга чейин болсо трансформаторду капремонт кылганбыз, капремонттон өткөрүлгөн. Азыр болсо крунду алмаштыруу максаты менен иштеп атабыз. 59-жылы салынган. Ал выключательдер болсо масляный выключательдер болчу. Бул илгерки выключательдер. Аларды болсо азыр болсо вакуумный выключательдерге отуруп атабыз. Бул болсо уже сапаттуу электр энергиясын берүүгө максат кылып атабыз. Ушул күндө чүй аймагында элге жарык берүүчү жабдуунун 80% кышка даяр болду. Калган бөлүгүндө жумуш сентябрда аякташы күтүлүүдө. Бул Бишкек шаарынын күнчыгыш тарабын электр энергия менен камсыз кылган жогорку чыңалуудагы Аламүдүн көмөк чордону. Мында эски жабдууларды жаңысына алмаштыруу жана оңдоп түзөө иштеринин 70% аяктаган. Мисалы алсак, бул көмөк чордондун жүрөгү болгон трансформатор толугу менен капиталдык ремонттон өтүп, колдонууга берилген. Энергетиктер бардык иштер план боюнча бара жатканын, суук киргиче камылга толук аяктап, кышта маселе жаралбайт деген ишенимде. Быйылкы жылкыга бизде 10 подстанцияда утурумдук жана капиталдык оңдоо трансформаторларды жана бүткүл бул жерде жабдыктарды оңдоо жумуштары каралган. Анын бүгүнкү күндө 8 көмөк чордондо жумуштар толугу менен бүттү. 2 көмөк чордондо калган жумуштар план боюнча биз сентябрдын аягына чейин бүтүшүбүз керек. Графиктен калган жокпуз. Буюрса сентябрдын аягына чейин бүт баарын бүтүрөбүз. Бүгүн Бишкек шаарында калк жыш жайгашкан райондо трансформатордун кубаттуулугу жогорулатылып, сыртынан бери жаңыланды. Бул ишти аткаруу үчүн 4 көчөдөгү үйлөрдүн жарыгы өчүрүлгөн. Адистер шаар тургундарын убактылуу өчүрүүлөрдү туура кабыл алууну өтүнөт. Азыркы өчүрүүлөр бул ремонттук жумуш менен байланыштуу өчүрүүлөр болуп атат. Мисалы азыр мына бул трансформатор алмаштырып аткан жерде турабыз. Ушул трансформаторду коопсуздук сакташ үчүн баарын өчүрүп туруп, анан жумуш өткөзөбүз. Азыркы учурда ушул район свет жокко турат. Анан эртең менен заявка берип, заявка берүүнүн астында макулдашылып, сайтка чыгат ушуну. Анан жергиликтүү кеңештер менен азыр обсервация, больница менен байланыштырып бүт бар макулдашып, анан өчүрүү жумушун жүрөбүз. Бул дагы айтылып кетейин, бул өчүрүү жумуштар только эле оңдоо иштер менен байланыштуу болуп атат. Электр энергияга суроо талап көбөйгөндүктөн чыгыш электр ишканасы быйыл кошумча 49 трансформатор коет. Анын 4-өө Бишкек шаарына тиешелүү. Учурда жаңы трансформаторлордун 19-у орнотулган. Бардык аткарылган иштерди сентябрь айында жумушчу комиссия текшерип чыгып, толук даяр болсо уруксат кагазы берилет. Эгер кемчилик аныкталса, тез арада оңдоп чыгууга убакыт бөлүнөт. Уланбек Тиканбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.